Биздин мазхабта таспих намазы барбы? Бар. Кээ бир алымдар кичине бул боюнча дагы калам кылган, бирок фазаилде кете берет. Фазаилде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерде келген. Кээ бирлер ошо хадисте калам кылып мындай бул заиф, анан жок, негизи андай мындай деген, бирок караңыздар. Шейхул хадис Маулана Мухаммад Закари рахматуллахи алейхи фазаил амалда жазган. Таспих намазынын касиети чоң. Таспих намазын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн авасы, Аббас разияллаху анхуга кайрылган ава ке деп, алтыным деп жакшынакай кайрылып, мен сизге ушундай 10 касиетти тартып алайын депчи. Аласызбы ушуну деп. Алгайсыз эле. Мурунку күнөөлөрүңүз кечирилет. Эски. Жаңы күнөөлөрүңүз кечирилет. Кичинекей күнөөлөрүңүз кечирилет. Чоң күнөөлөрүңүз кечирилет. Атайлап кылган күнөөлөр кечирилет. Билип билбей кылган күнөөлөр кечирилет. Жашыруун кылган күнөөлөр кечирилет. Ашкере кылган күнөөлөр кечирилет. Жеке кылган күнөөлөр кечирилет. Жалпы кылган күнөөлөр кечирилет деп 10 касиетти айткан. Не деген анан кийин? Ошол жерде анан таспих, 300 таспих. Субханаллах, алхамдулилlah, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар. Ар бир рекети 75тен окулат. Ошо 4 рекетке ниет кылып окуйт муну. Кудайга шүгүр. Эгерде айткан да пайгамбарыбыз, мүмкүн болсо, күн сайын бир жолу окуп коюңуз. Буга күчүңүз жетпесе, жумасына бир жолу. Ага да күчүңүз жетпесе, бир айда бир жолу. Буга да күчүңүз жетпесе, бир жылда бир жолу. Буга да мүмкүнчүлүк болбосо, өмүрүңүздө бир жолу окуп коюңуз деген да мына. Ошо таспих намаз бул. Бир жолу чубак ажыны түшүмдө көрдүм. Айлана жашыл экен. Чогуу бир күнү түнөдүк. Эртеси кетип жатканда мен ээрчип алдым. Сумкаларын көтөрүшүп бир жол менен кетип, анан мен күтүп тур деп бир хан сарайга кирип кетти. Ошол бойдон чыккан жок. Аябай ыйлап чогуу кетким келип ыйлап жатып ойгонуп кеттим. Эч кимге айткан жокмун. Бирок эмне жөнүндө чечмеленишин айтып бересизби? Кудай кааласа, алхамдулилlah, дамыланын ахирети иншалла кайрылуу деген үмүт. Анан сизге иншалла артынан эрчийсиз. Ошо илимдин жолу, такыбалык, диндин жолуна түшөсүз деген иншалла ишарат. Алла таалам иншалла кабыл кылсын, бекем кылсын. Жума намазга чейин соода сатык макру арам болуп калабы? Жок. Жума намазы учурунда. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de İzâ nûdiye lissalâti yevmil cum'a ve darul bay' degen fas'au ila zikrillah degen hüküm geledi. Kaçan cuma namazga çakırık azan aytılsa. Makulu, şurada bizde 2 azan dep koyabız go. Oşo azan aytılganda sooda satыкты таштагыла деп айтып атат. Таштабасаңыз Алла Тааланын тарабынан жагымсыз. Түшүнүктүбү? Fas'au ila zikrillah, Алла Тааланын зикирине ылдамдангыла, ошол жака шашылгыла, ошол жака жүздөнгүлө, ошого аракет кылгыла деген сөзү. Атак ошол андан кийин файда кудиятис сала фанташиру фил ард. Вабтагу. Алла субханаху ва таала мин фадлилlah жер бетине жума намаз окугандан кийин машалла чыгып, Алланын айкөлдүүлүгүн, ырыскысын издегиле деген буйрук. Кээ бир алымдар айткан, Алла жумадан кийин жатып албастан кичине ырыскы издеп койгон, башка күндөргө караганда 70 эсе буда береке бар деген. Мусулманчылыкта алхамдулилlah тиги жалкоолукка жай жок. Мусулманчылык алхамдулилlah сөзсүз бардык соодасында дагы Алланын өкүмүн тирилтүү үчүн соода кылат. Дыйканчылык кылса да Алланын өкүмүн тирилтүү үчүн дыйканчылык кылат. Үйлөнсө дагы Алла Тааланын өкүмүн тирилтип, динин көтөргөнгө мага жар болсун, жардам болсун дейт. Мусулман адам алхамдулилlah ниети каерде гана болбосун, Алланын буйруктарын, пайгамбар сүннөтүнөн жандандыруу, башкаларга жайылтуу максатында аракет кылат. Атабыз өтүп кетет. Бейтинде эстелик бар. Эжемдин түшүндө атам үстү оор болуп жатканын айтыптыр. Барып эстелигин алып салсак болобу? Болот, алып коюш керек. Түшкө кирбегенде деле алыш керек эле. Эми түшкө киргенден кийин ойлонбостон эртерээк барып алып койгула.
Эстеликтин зыяны эле бар, пайдасы жок, ачык айтып коеюн. Бүткүл дүйнөдөгү алымдардан сураңыз. Сүнни алым, шиялардыкын билбейм го. Бирок алхамдулилlah сүнни алым бардыгы эле ушул жоопту берет сизге. Талашсыз. Анан көрөк, артынан сиз бак эгиңиз. Мен сөзүмдү угуп коюңуз, ошол эстеликти сатып бериң, ошо ташты. Кымбат да. Сатып бериңиз дагы, ошого мөмөлүү дарак эгип коюңуз. Элдер жесин, кембагалдар жесин, бечаралар жесин. Жосу ошол эстеликке кеткен акчаны алыңыз да айылга суу чыгарыңыз. Элдин бардыгы ошо суудан ичсин. Жандыктары ичирсин. Жайлоо кеткен жолду оңдоңуз, көпүрөнү оңдоңуз. Кыла турган ошо эстелик койсоңуздар бир башкача болуп кетеби? Сиз аны кыйнап атпайсызбы кайра? Исрап кылып атпайсызбы? Биздин азыр көрдөгү эстеликтерди топтосокчу, бир топ эле бюджетке салым болуп калат асырлар, Кыргызстан боюнча. Андай болбойт, алхамдулилlah. Ошон үчүн иншалла аны соопту жакшынакай иштерге кылайлы. Ошол анан көрөк ошону сатыңыз дагы, ошону сатып туруп ошо көрүстөндү курчап коюңуз. Курчалган болсо, көрүстөнгө бара турган жолду оңдоп коюңуз. Мына, эгерде соопко чыныгы жүрөктөн сооп издейм десеңиз, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан булар. Ассаламу алейкум устаз. Ва алейкум ассалам. Эшиктин алдындагы сууга агып өрдөп келген балыктарды тутуп жей берсе болобу? Адал же болобу? Адал эле болобу? Өрдөп келген деген не ал? Өлүп калган эмеспи? Кудайым бериптир да, ошону жеңиз. Алла Таала мына күмөн кылбаган жерден ырыскысын берем деген ушул өзү. Сиз билинбеген мен аулия адам экенсиз. Сизди көбү байкабай жүрөт окшойт, билбейм. Мен ойлойм. Тофи дегени балык өз ажалы менен өлүп, чалкасынан ичин асманга каратып калкып калат. Ошону жесе болбойт. Атак жээкке чыгып өлүп калса, макулбу? Торго түшүп өлүп калса, жосу кайрымакка түшүп өлүп калса, булардын бардыгы адал. Балык муздалбай эле жей турган адал да. Макулбу? Бир гана ошо баягынан эгерде барып калсаңыз, көлдүн жээгинде жээкке чыга элек, калкып калган, аны жесе болбойт. Аны ит-битке берип коюңар. Чек арадагы тажик туугандар менен курал алып согушканга болобу? Эгер мобилизация болса, алар дагы мусулмандар да. Караңыздар. Биз мамлекетте жашап атабыз. Кудайга шүгүр, мамлекет башчы ажообуз бар. Президентибиз бар. Бизге Миноборона, ГКМБ деген, МВД деген чоң алхамдулилlah куралдуу коопсуздук сактай турган, укукту коргой турган, чек араны коргой турган пограничный ушулар бар. Эгерде булардын күчү жетпей, жалпы калктан жардам сурай турган болсо, анда барбаган күнөө болуп калат. Ага чейин барган күнөө болот, ушуну билип коюң. Сиз тополоң чыгарып тиякпай эмес, канча жолу айтылды. Ала будан дагы алхамдулилlah эмеден өтүш керек. Эми тажик туугандар да мусулман, кыргыз дагы мусулман, өзбек дагы мусулман, баарыбыз мусулманбыз. Бирок караңыз, бирөөнүн жерине кол салып бара турган болсоңуз, сиз дозокко барасыз. Бирөө башка биздин жерибизге кол салып сиз өлө турган болсоңуз, сиз бейишке барасыз. Эки айырмасы чоң. Мусулман мусулманга кол көтөрбөйт. Мусулман мусулманга согуш ачпайт. Бирок карап туруңуз, сиздин үйүңүз коргонуңуз бар. Сизди өшө үйүңүздү коргонуңузду, бала чакаңызды сактоо сиздин мойнуңуздан милдет кылынган. Эгерде каракчылар келип сиздин үйүңүзгө кол сала турган болсо, аны өлтүрсөңүз, сизге эч кандай күнөө болбойт. Сизди өлтүрүп кетсе, шейит болосуз. Ушу үйдүн эле чоңу мамлекет деген сөз. Ошон үчүн иншалла бирөөнүн 1 сантиметр жери кереги жок. Ошон үчүн мына азыр чек арадагыларга биз дайыма бийликтегилерге атайы алсыз башыбызды кичпейли ушу ниети менен суранабыз да. Ушул эртерээк мүмкүн болушунча 1 күн дагы кеч ушу эл арасын тынч болуш үчүн мамлекеттик чек араны мынаны сен ал, буну мен алайын. 1 метр сеники, 1 метр меники деп туруп эле дароо тарттырып коюш керек болду. Андан кийин бир өтүп келе турган болсо, каалаганыңыз кылыңыз. Башкага өтүп барбаңыз, өзүңүздүн чек араңызды сактаңыз.
өзүңүздүн мүлкүңүздү, мамлекетиңизди, бала чакаңды сактоо бул имандан, бул милдет болчу. Атак иншалла бирөөнү мындай кылып жаман көрбөш керек, башка бирөөнү өзүңө сакпал, башка бирөөнү урутпа дегендей ар кимге эмес, биз мына 4 бурчубуздагы чек араны Кытай менен дагы, казак туугандар менен дагы, өзбек туугандар менен дагы, тажик туугандар менен дагы тез аранын ичинде нары бери чек араны чечип коюш керек. Угуңуздар, жер талаш, суу талаш байыртан келген. Бүгүн чыккан маселе эмес. Кичинекей айылда дагы жер талаш, суу талаштын айынан кандай деген жамандыктар болот. Бир эле айылда. Бул мамлекеттин деңгээлинде. Тем более азыр ааламдашуу учурунда чоң ушундай немелер бир дагы мамлекет тынч эмес азыр. Тынч мамлекет жок, чоң державаларда кандай деген проблемалар. Ошон үчүн биз элибиздин ынтымагы менен батырлыгына, билимдүүлүгүнө, такыбалыгына салым кошойлу. Биримдүүлүгүнө, такыбалыгына салым кошойлу. Жаман улут болбойт, жаман адамдар болот. Дайыма буну жакшы билип, дуа да кылайын, Алла инсаф товфик берсин. Бирок ар бир адам кыямат күнү Алланын алдында жооп берет. Ким кимдин канын төккөн болсо, же канына себепчи болсо, кыямат күнү жооп берет. Бир мусулмандын каны 7 жер, 7 асмандан дагы баалуу. Бир мусулмандын каны 7 жер, 7 асмандан дагы Алла Таалага булор. 7 жер, 7 асманды талкалап коюу Аллага жеңил бир мусулмандын канына караганда. Ошондуктан иншалла азыр мамлекеттин деңгээлинде биздин жетекчилерибиз, ажообуз, алар мисалы азыр мынакей Өзбекстан менен эме болуп атканда, алардын Тажикстан менен, алардын ажоолору, жетекчилери менен ийирип отуруп, түз кеңешип, кечиктирбестен туруп, күн сайын 24 саат смена болсун отуруп, ошо аралыктарды сантиметрлеп болсун чечип туруп, казыктарды кагып туруп нардан бери бүтүрүш керек. Анча-мынча бизден бир аз кетсе да бирок кан төгүлбөсүн. Бирок караңыз, бирөөнүн жерин басып алганга вообще ниет кылбаш керек. Менен 1 сантиметр кетсе кетсин. Бирок 1 сантиметр, 1 карыш пайгамбарыбыз айткан, кимде ким 1 карыш жер акыйкатсыз басып ала турган болсо, кыямат күнү бунун азабы 10 килограмм, 100 килограмм башыңа илбейт экен. 1 тоннаны башыңа илбейт экен. 10 тонна КамАЗды башыңа койбойт экен. 10 тонна КамАЗды бастырып койсо эмне болот, билесизби? Яйнан анда үй басып калса кандай болот? 7 жерди мойнуна илебиз деген. Канчаны? 7 кабат жерди, 7 кабат жерди мойнуна илебиз деген. Азабы ушунчалык экен. Ошон үчүн кошуналар менен да, туугандар менен да сетке тартышып атканда, участок бөлүп атканда, азыр кээ бир шаарларыбызды карасаңыз, эмне болуп атат? Мамлекет бөлүп берди, болду. Ошол жерде сиз кыркыңыз. Өтпөңүз бул жака. Бул да ошо зулумга кирет. Кошуналарыбыз бул жок учурунда акырын казыкты жылдырып алып, Алла бар да. Кошуна жок болсо деле ким бар? Алла көрүп турат да. Кошуна көрбөсө деле, мамлекет көрбөсө деле Алла көрүп турат да. Ошон үчүн айтат, менен бизден кичине 1 сантиметр, 1 карыш менин участогумдан үйүмө кетсе кетсинчи ошо. Бул кыямат күнү бул жооп бере берет. Бирок мен бирөөнүкүн басып албайм. Менен кичине кетсе кетсин. Тараза тартканда дагы мынакей таразама сода боюнча айтып атасыздар. 1 килограмм десе 999-ны тартып бербеңиз. Анан көрөк сиз 1 килограмм 1 грамм ашыкча тартып бериңиз. Бул дагы худум ушул вайлул лил мутаффифин дейт. Кымтып калгандарга бактысыздык болсун, шору курусун. Дозоктун вайл деген өрөнү бар. Дозок өзү пана тилей турган. Ошол жай болсун деген да. Мени таразадан кыргып атасызбы? Метр мененби, бензинденби, бирөөнүн жериби, мамлекеттин жериби, бардыгы өкүм ушуда. Ошон үчүн туугандар, мына жерден жакшы дуа кылайлы. Ушунча болор иш болду. Будан ары биз азыр оюн, тамаша, күлкү, сүлкү, ырпыр, бийсийдин бардыгын токтотуп туруп, биринчи чек араны маселесин жакшы дуа да кылайлы. Бул жактан биздин колубуздан келишинче. Жана өзүбүздөгү алхамдулилла бүгүнкү күндө мамлекеттин жооптуу адамдары, мени депутат, министр болобу, президентибизби баарына иншалла дуа да кылайлы. Анан жакшына ошолордун иншалла алардын иши тездетилгенге буну унутуп калбай, кайра эстетип, ушу тезирээк ушунчалык болор иш болду. Азыр иншалла будан дагы ырбап кетпесин. Ушунчасына сабыр, шүгүр кылып,
эртерээк иншалла тартканга, аракет кылганга биз дуа да кылайлы, калганда чоңдорубузга Алла Таала инсап берсин. Assalamu alaikum, ustaz, hoş gelipsizler. Adep başatı жөнүндө маалымат берип койсоңуз, кээ бир адамдар билип билбей ар кандай сөздөрдү айтып жүрүшөт. Туугандар, бөлүнүп жарылбайлы. Булар алхамдулилла Кыргызстандын жараны. Мусулмандар, Ханафи мазхаб, сунниттер, диндин кызмат кылып аткан алхамдулилла жамаат. Ким кандай боло турган болсо, наржыгы biz içki dünyasını eşkimdikin bilbeymiz. Biz adamdın sırtkı dünyasını жоопкербиз. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem aytkanda ошондой. Nahkumu biz davahir. Allah subhanahu ve taala içki dünyasını özü жоопту. Biz sırtkı dünyasına карап туруп айтабыз. Ошондуктан иншалла даже мен içki dünyam кандай экен сиз билбейсиз. Ошон үчүн биз сыртына карап туруп жооптубуз. Алдап атабы, чын айтып атабы, аны биз эчкимдикин билбейбиз. Бирок сыртынан алхамдулилла бул бөлүнүп жарылбагыла, ар кандай сөздөрдү айтпагыла. Бирөө азыр мисалы эми туура эми чоң мамлекеттердин өзүнө жараша саясаттары болот. Турция менен башка алар мамлекеттин деңгээлинде дипломатия жана башка. Бирок Кыргыздын жараны катары бүгүн этикаттабы, ибадаттабы кандай кемчилик болсо, суроону өзүнөн ташташ керек. Аны жалпы жамаат деп андай кылып болбойт. Биз эмнени жек көрөбүз? Биз Алла арам кылган нерселерди жек көрөйлү. Шайтанды жек көрөйлү. Адамды эмес. Тим более өзүбүздүн жаран кыргызстандыктар, кыргыз, анан алхамдулилла диндеги адам, аалымдарды жөндөн эле эмес, аркасынан ушактай бербеңиз. Кудай сактасын, аалымдардын каны ууланган дейт. Ошон үчүн иншалла билип билбей, анан көрөк сүйлөгөндөн көрөк тилибизди зикирге алек кылганыбыз жакшы. Албетте бизге азыр тараза бар. Биздин туугандар стандарт бар. Кандай? Kur'an менен сүннөт. Bizde Hanefi mazhab Kur'an sünnetin standartına en mıhtı dal gelgen, en salmaktı mazhab uşul. Eğimi oşol dedi elhamdülillah Abu Hanife rahmetullahi aleyhine de tüzüp etken olsa Kur'an mene hadis çeşmelösün oşol standartka salabız. Çaçtı dağı, tırmaktı dağı. 24 saatte. İşenindi dağı, ibadatты dağı, mamileni dağı. Kur'an hadistin standartına düşöbü, maşallah. Düşpöybü, al özünden görsün. Assalamu aleykum damla. Жогорудагы baptist et satıp jatat деген маселе. Малын мусулман байке союп жатат экен. Бул жагы кандай болот? Мусулман сое турган болсо бисмиллаху акбар деп сойсо, ал адал болот. Макулбу? Негизи биздерде ким сатат ал кызыктырбайт. Ким муздайт ошол кызыктырат. Ошон үчүн билип алыңыз. Малды муздап атканда, ошол малды муздап аткан киши үн чыккан жок. Сиз бул жакта туруп айтып атасыз. Бисмиллаху акбар, бисмиллаху акбар, мал адал болбойт. Жанында туруп айтып турсаң дагы. Кимдин колунда бычак, ошол айтса адал болот, болбосо адал болбойт. Жакшы түшүнүп алыңыздар буну. Бисмиллахи Аллаху акбар. Аллаху акбарды унутуп калды. Бисмилла деп айтты. Ушул деле жетиштүү. Бирок ошол муздаган киши, ошон биз дайыма айтабыз, муздаган киши, иним, же ага, карап туруңуз. Катыраак айтсын, мен кулагым жакшы укпайт деп коем, менге элечи. Кудай ашу жакшы эле угабыз, ошонсо да катыраак айтчы, бир 2-3 жолу кайталай берчи депчи, эчтеке болбойт деп. Ошо жүрөгүбүз кичине рахаттанып, Алланын аты менен муздалды, бисмиллаху акбар деп. Анан каны чыктыбы? Болду. Ал бекер беребиз, сатып беребиз, колдон колгон сатылабы? Ал адал. Бирок эгерде мына ошол баптист байкеңиз эгерде муздай турган болсо, анда 100% адал эмес. Макулбу? Мисалга маселе бар да. Мисалы үчүн баптисттер өзү сойсо дагы айтып атат да, мен тияктан сойдурдум деп коюш мүмкүн да, бул султан. Ошон үчүн андай боло турган болсо, албай эле койгула, айнан айне. Албай эле окшойт да. Маселеде эмне? Ошол баптист байке өзү муздайт. Анан жирегенин тиги байке билесиз да. Анан ушундай моменттердечи мына жерде мындай деле кичине нааразычылыгыңыздарды айтып койсоңуз болот да. Таксыр. Сиз ушунча алхамдулилла калк актала эли мусулман болуп ушундай кылганыңыз жакшы эмес. Ошон үчүн да мындай аз-маз кичине кандай десем, характерди көрсөтүп, урушпай эле, аныкын албай эле башкадан алыңыз. Анан албыш.
Бул боюнча мына жөөттөрдү билесизби, жөөттөр? Жөөттөн гана алат, аны түшүнөсүзбү? Башкасы эмнеси болсо да албай. Ушунуку болсо экен деп. Бизде анчалык аша чабуу жок мусулмандарда, Кудайга шүгүр. Бардыгынан эле ала беребиз. Булар болсо да суусу болсун, башкадан албайт, билип коюң. Ошон үчүн мына жерге дагы бул кишине эскертүү катарында. Эгер тигинин муздаган малы болуп адал болгон чакта дагы эскертүү катарында. Кичине мындайда өнөр көрсөткөнгө, то есть өнөр эмес, эми кандай десем, эскертүү, тууганчылык, эми ушунчалык туура эмес да бул. Кайтыңыз анан көрөк, сурооңуз болсо бериңиз, мен дамыладан сурап жообун берейин деп. Макулбу? Алла разы болсун. Жумасына 5-6 кой союп берген, калган өз союп да түдү мененчи. Жумасына биз ошо сойгон балдардын өздөрүнүн оосунан укканбыз да. Абылай сиз устазды билесиздер, ошол кошуна болуп турганда ал келтирип берки талгаттар келип союп жүрүштү. Бирок устаз огородуна көрүп атты, канчасын бир 5-6 оны бир асып алып союп жүргөнүн көрүп жүрдү да. Анан этин сатыш үчүн биз ошондо келип келишим сурап, биз сиздерге чейин барып кайрылып жүрбөдүкпү? Ошондо кайрылганыбызда айткан, биз кел анда биз ошол ар бир малыңды соёрда бизге айтып коюп турган, анда биз атайын өзүбүз көрүп ушуну союп туралы десе, эми күнү түнү эмес силерге кайрылып турмак деп айткан да. Ушундай шектенүүдөн жөн эле шектенүү өзү жетиштүү албаганга. Бүтті? Жаназада карыз маселесин махрамдарына болбойт. Анын жүрөгүндө жакшы болбойт таксыр. Жо, туура айтасыз, туура жооп бердиңиз. Аларга мисалы биз жамандык кылбайбыз, бирок нааразычылыгыбызды билдиребиз, таксыр. Анын буюмун тартып албайбыз, алдап албайбыз, түртүп бербейбиз. Алар жамандык кылбайбыз, Кудайга шүгүр. Бирок нааразычылыгымды мен билдирем мен. Жаназада карыз маселесин махрамдарына милдеттендиреби, же аял киши болсо күйөөсүнө өтсө болобу? Кээ бирде күйөөсү аялы каза болсо намахрам болот дешет, нике ажырайт дешет. Намахрам карыз милдетин ала албайт дешет. Жок, караңыз, карыз милдетин любой эле ала алат. Бирок билип коюңуз, мисалы бирөө азыр өткөн болсо мен эч кандай ага тиешем жок. Мен келтирип ушунун карызын мен берем десе, шарият менин мойнума берип коет. Сен өзүң ыктыярың менен айттыңбы? Акыл эсиң менен айттыңбы? Ооба. Канча карызы бар? 10.000 сом. Мен берем. Шарият менин милдеттимдир. Эми мен карыз болом да. Эгерде бербей койсом, мен күнөөкөр болом. Ошон үчүн жаназада мына карызды мойнуна кепилдикке алып аткан адамдар ойлонуп турсун да. Карап туруп, ошо далили менен аныктай турган болсо, берүү милдеттүү болот. Махрам намахрамы кызыкчы эмеси жок эле. Биз көбүнчө эми туугандарын айтабыз, башка адамдар алгысы келбейт да мойнуна. Ал туура эле. Ошон үчүн туугандары ошол жердеги мурасынан бөлүп берет, жана башка кылат. Ошон үчүн туугандарына деп коебуз. Мына сөзүмдү токтотойлу, убакыт бир жол бир топ болуп кетти. Аялдар канча? 4. Ого. 3,5 болуп кетти. Таксырлар, мына жерде көбөйүп кетти суроо. Биз азыр саат 4-тө аялдар бар экен. Силер менен саат 1-ден бери отурабыз э. Туурабы? 2,5 саат болду э. Бизде жыгып албагыла эми. Бул баардарын баптысап таштаңыз нарада. Анан көрөк даватка чыккыла, мээнет кылгыла. Болбосо ушинтип отурасыңар, мен кийин да келсем будан да көп болуп калат. Андай кылбаңыздар. Намаз учурунда кокустан имамдын даараты бузулуп калса эмне кылабыз? Имамдын ошон үчүн айтылат, имамдын артындачы намазды улай ала турган киши турсун дейт. Эгерде бул даараты ошол мисалы бир рекет өткөндөн кийин бузулуп кетти, анда мурдун мындай кылып акырын чыгып кетиш керек. Артында турган келип турупчу, ошол бойдон улантып жүрүш керек. Так. Суроолор барбы? Сизге суроо, ушул күнгө чейин Кыргызстаныбызда бир эмес 4 президент алмашты. Такка отурган президент эле кызмат кыларын билбей, кааласа Кыргызстандын жерин сатат, өз билимдик иштерин токтотпой келишет. Биз мусулмандар биригип токтотсок болобу? Же карап отура беребизби? Караңыз, саясий суроо экен сиздикечи. Бир нерсени аннык билип билбестен
Билип билбестен күмөндүн негизинде айтуу болбойт. Эгерде сиз андык биле турган болсок, туура эмес ишин болсо, анда айтыш керек болот. Анда жөн отурган күнөө, күмөндүн үстүндө сүйлөгөн күнөө. Аны эгерде андык билип туруп, анда айтпай койсоң күнөө андачы. Түшүндүңүздөрбү? Ошон үчүн иншалла мына жерде азыр бир жакшы дуа кылып, биздер ар кимдин өзүңүздөрдүн өкүлдөрүңүздөр бар, депутат, министрлер бар, чоңдорго чыгып сөздү жеткире турган. Азыр мурунка чейин ушундай болуп атат. Ушул боюнча элдер деле талап кылып атат, аныгын айтыңыз, мунусун айтыңыз депчи. Жакшы дуа кылып туруп, буларды эме кылып турайлы. Кудай кааласа чоңдорубузга Алла Таала инсап берип, адилеттүү мамлекетибиздин кызыкчылыгы келечектеги кыргыз элинин пайдасына чечим чечсин деп турайлы. Бирок бул сөзсүз эгерде мынау туура эмес боло турган болсо, бардыгы мыйзамдын алдында беребиз да. Баарыбыз жооп беребиз. Келинчегим экөөбүз урушуп, ошондо келинчегим талак сурады. Сурады эле. Айткым келбей, айттым. Эми эмне болот? Талак өтөбү? Эмне болот? Эмне кылам? Бирок азыр жашап жатабыз, боюнда бар. Эми бул жерде сиз канча талак экенин айтпапсыз. Талакта бизде 1 талак бар, 2 талак бар, 3 талак бар. 1-2 боло турган болсо, никени жаңылап кайра жашай бересиз. Эгерде Кудай сактасын 3 талак бердим деп, беремин деп айткан болсоңуз түшпөйт. Бердим деп кое турган болсоңуз өткөн чак менен анда чатак болот, жакшы болбойт. Анда чогуу жашаганыңар күнөө болуп калат. Балдан үшүрү кандай берилет? Балдан 10дон 1. 10 килограмм бал алсаңыз, 1 килограмм үшүр. Бал челектер жазында сатып алынган киреше чыгашасын жаба элек. Жок, мындай. Ал киреше чыгашасын карабай. Эгерде ошону сиз карызга алган болсоңуз, биринчи карыз чыгат. Карызга эмеспи? Жок, аны биринчи үшүрүн чыгарам. Bizde magazin var. Al жерди арендаға бергенбиз. Арендаға алган киши ичкилик сатышат. Ошого биз күнөөкөр болобузбу? Bizde magazin var. Ал жерди арендаға бергенбиз. Магазинimiz var. Так. Арендаға алган киши ичкилик сатышат. Ошого биз күнөө болот. Жо сиз арендаға бергенде, арендаға берип атканда ушул шарттар айтылган эмес. Ал жөн продуктовый магазин болот деп айтылган, арендаңыз сиздики адал. Тиги күнөөгө шерик болбойсуз. Бирок эгер сиз билсеңиз, бул арак сатат экен. Одан бере турган болсоңуз, анда турганда шериктеш болуп каласыз. Бизде бул тууралуу дагы эки жактан тең фатвалар бар. Кандай болбосун, этияттуулук зарыл. Ушуга сиз эскертүү берип коюңуз. Таксы аренда бүткөндөн кийин ушул бойдон биз ассаламу алейкум депчи.